Охайо минасан, генки десу ка? Ассаламу алейкум, достор. Так, как всегда, басып жүрөм, анан кичине эме уточнение. Силерди менин барагыма, каналыма, тиги страницама, Facebook, Instagram, TikTokто, Одноклассникте зерикпесин деп, тиги TikTokто деген историяда эме деп чыга берет. В этот день деп, анан тиги жылдын, анан мурунку жылдын видеолор чыгат да. Ошолорду силерге зерикпесин деп, тиги мурунку көрбөгөн подписчиктериме салып коюп атпаймынбы? Анан азыр бүт баары ойлоп атат. Ассаламу алейкум. Жакшы. Атың ким? Элеман, о. Жакшы. Япониядан көрүп турам да мен. О, рахмат, мына Элеман, карачы тура на работу. Кокой, анан көрүшөбүз, мен шактар мен. Давай, удачно, авайла. Машина келип атпайбы, машина? Деп анан так что кечирип койгула, если заблуждение алдап койсом. Но остановка жөнүндө сунушумду тиги Москваны айтпадым белем, потому что биякта деген мен автобус менен жүрөм, метро менен жүрөм да, машина жок, велосипед жок, поэтому тиги остановкага көп эметип атпайм, анан бүт баары жазып атпайбы, байке приложение бар, городпы бирдеме деген. Балдар минус 20 градус, мынакей. Минус 20 градус, эшикке чыгасыңар, туурабы? Үйдө эмессиңер да. Колбакчан, шарф, тиги шапка эме деп. Анан телефонду чукулаңа колуңар тоңуп калат. Ошону ойлонсоңор, мынакей автобустар чөткө монтип номерди көрүнүп турушу керек да. Караңгыдача биз. Мына салам айтып атып көрдүңүз балдар. Мына остановка деген эме болуш керек. Жарык болуш керек. Азыр расписаниесин көргөсө, мынакей көрдүңөрбү? 259 деп, Крылатская деп жазылып турат мына. Башка эчтеке жок мына. Чөткө бир сары буква менен жазылган. Көргөсөң, мен балдар кечирейин. Бүт баары айтып атпайбы? Телефон, мой город карадычы мына. Суукта эч ким телефон караган киши жок. Бүт баары колдор чөнтөктө. Мынакей автобус келип атат. Номери Е24. И четко жазылып турат. Экспресс. Разумовская деп, Е24. Деп анан мына биякта Е24 көрдүңөрбү? Номери бар, расписаниясы, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, анан выходнойлор деп 120 бүт четко жазылып турат.